Саясий туткундарды чыгарса, ажого жакшы болмок. Саясий кырдал чынын айтканда эл күткөндөй болбой жатат. Президент Жээнбековдун кадр саясатына ичи чыкпагандар четтен табылат. Мына ушундай чакта коомдук пикирди түзөп кетүүгө ажоонун чоң мүмкүнчүлүгү бар. Эгер коомчулук билсе, 5-майда Кыргыз Республикасынын Конституция күнү белгиленет. Ага карата абакта жаткандарга жыл сайын амнистия берилет эмеспи? Кимге ырайым кылат? Мамлекет башчысынын эркинде. Мына ошонун шылтоосу менен Өмүрбек Текебаев, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков жана башка саясий туткундарды эркиндикке чыгарып жиберсе болот. Бул биринчи кезекте өлкө башчысынын эл ичиндеги кадыр баркын көтөрөт. Ананда Европа визитинде бул маселе талкуулангандыктан эл аралык коомчулуктун алдында да демократ президент катары пикир калыптанат. Өз убагында абактагы саясий туткундар Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоп, азырда аны жактаган билдирүүлөрдү тынбай берип келатышат. Келечекте бул саясий туткундар президентке өбөк жөлөк болуп, саясатта карыздар болуп калышат. А бул эртедир кеч кереги тие турган нерсе. Булак майдан кейжи. УКМК социалдык тармактагы бөлүп жаргандарды тыкыр көзөмөлгө алышы керек. Экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган анын жан жөөкөрлөрү Кыргызды бөлүп жарып, жер-жерлерге кокту колот кылып элдин ынтымагын ыдыраткысы келип турат. Фарид Ниязов, Алмаз Үсөнов башчылык кылган 100дөй блогерге акча төлөнүп, алар күнү-түнү интернет булактарынан трайбалистик маалыматтарды таратып, эл арасында от жагып келишти. Аларды мындай арам оюнун артында президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүү саясатын алсыратуу максаты турат. Эгер интернет булактарынан элди бөлүп жарган провокациялык билдирүүлөрдү байкап калсаңыздар, укук коргоо органдарына кабар бериңиздер. УКМК булардын изинен түшүп, тез арада чара көрүүсү керек. Булак мезгил.